ушул жердин 3-пунктунда решение противоречит моральным и нравственным ценностям общественного сознания народа Кыргызской Республики деп турат. Туурабы? Бул жерде бул мыйзамды өзгөртүүгө мен толугу менен колдойм. Себеби мындан бери 2-3 ай мурда жана Алтын Капалова деген өткөндө кайрылган. Конституциялык сотко кайрылып, Кыргызстанда мачествону киргизип чечим чыгартырып алды. Балдардын фамилиясын энесин. Бул деген сөз улуттун, кыргыз улутун бир 20 жылдан кийин, 30 жылдан кийин жок болуп кеткенге шарт түзүп бере турган мыйзам. Бизде Конституциялык соттун төрагасы ким? Фамилия, аты элге айтып койгулачы. Осмонбетов Эмиль. Ошол Осмонбетов Эмиль мырза ошол чечимди кабыл аларда. Өскөнбаев Эмиль мырза ошол чечимди кабыл аларда элдин, ата-бабалардын каада салтын, ата мурастан калып келген кылымдар бою келаткан нерсени өзгөртүп, жанагы баланын фамилиясын энесине жазып бергенде бул ушул эң туура эмес иштердин бири болду да. Ошондуктан могул конституциялык чечимдерди өзгөртүүгө могул жерде кто имеет право дейт. Президент сунуш киргизет экен, анан конституциянын төрагасы. Ошол жерге жана Гүл Ахматкуловнаны да колдойм. Эгерде мыйзам чыгаруучу орган катары депутаттар да кошуп койсо, бул дурус болмок да, ачыгын айтканда. Эми заманда өзгөрбөгөн нерсе болбойт экен. Эмполор иштеп атат, сырткы душмандар бар, кыргыздын өзүнүн душмандары бар. Ошол кандайдыр бир жол менен кээ бирөө физический бир душмандык кылса, кээ бирөө ичине кирип алып, ушундай мыйзамдарды өзгөртүрүп, улуттун жок болуп кетишине, мамлекетти алсыратканга аракет кылган күчтөр жок эмес да. Мен эгерде ачыгын айткан болсом, ушул мүмкүн бир акчанын артынанбы же кандайдыр бир ушул жолго барышканго деген да ой кетет. Эми мен аны доказать эте албайм. Себеби бул жанагы мачество деген нерсе бул оор нерсе. Бул келечек, улуттун келечеги бүдөмүк болуп калат туугандар.